Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарында расмий 85 миңден ашык тургун жашайт. Ал эми каттоодо турбаган ички мигранттар менен бирге 120 миңге жакын тургун бар. Аларга убагында кызмат көрсөтүп, көйгөйлөрүн жеринде чечип туруу үчүн 8 аймакка бөлүнүп, ар биринде атайы аймак башчы дайындалган. Булардын катарына Пристань Пржевальский аймагы дагы кирип, ал айыл өкмөтү деп аталат. Алардын ичинен жашылдандыруу тармагында алгылыктуу иштери жүргөн номер 1 муниципалдык аймак башкармалыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Каракол шаарындагы Нефтяник ичи районунда ээн талоо болуп жаткан жер ынтымак менен эми паркка айланды. Ал жерде жаз алды менен көчөттөр олтургузулуп, жашылдандыруу иши кызуу жүрүүдө. Парктын аянты 1 гектардан ашык. Минтип ар бир көчөттүн өсүп кетишинин камын ойлогон аймак башчысы Арзымат Эдиков 2021 жылдан тарта ушул муниципалдык аймакты башкарат. Ал парктын түптөлүшүнө жашоочулар демилгечи болуп, бири документ жагынан, бири техника жагынан жардам берип, парк түптөлүүгө себепкер болгонун айтат. Жашылдандыруу багытында көптөгөн көчөттөрдү отургузуп атабыз. Бул жашылдандыруу багыты боюнча мэрибиз тапшырма берген жагдайлар менен ошону Каракол шаарында ар бир аймактагы жашылдандыруу багытында көчөттөрдү отургузуп атабыз да. Бул жактын жалпы иштерин айтып кетсем, 2021 жылы ушул жерде жер тилкесин паркка алып калуу максатында мурунку болушубуз Маралбаев Азим деген майке чуркап, ушул жакта абаларды болуп кол чогултуп, ошол кезде азыркы мэрибиз Бирөө мэр болчу, ошол кишиге киргенде ушул жерди ушу Нефтяник аймагына паркка калсын деп мэрдин тапшырмасы менен тапа съемкасы баары чийилип ушул жер калган. Бул жерге парк менен катар кичи футбол аянтчасы курулат. Аны менен катар жаштарды сергек жашоого үндөгөн турникөңдүү спорттук талас орнотулат. Аны да тургундар колдоп, жергиликтүү бийликке жардам кылып, Каракол шаарын жашыл шаарга айлантууга себепкер болуп жатышат. Менчикке чыгып кетет деп аткан убакта бияктын баарын организовать этип, биз активист болуп, жаштар чогулушуп, ошого кол чогултуп барганда сразу отмена болуп туруп, жаштарга берилсин футбольный поле, анан парк болот деп эметилген. Анан башын баштаганбыз жаштар бияктан. Арзымат биздин болушубуз ал кезде местный активист катары эле жүргөн, азыр болуш кылып шайлап алдык почти өзүбүз эле. Бияктын баарын Арзымат алып кеткен. Улан спонсор таап келген. Баары улан бир жеринен, анан баары эле жаштар өзүбүз ушул эмесине чейин келтирдик да. Ушу кичи Нефтяник районубузда ушу спортивный площадка көйгөйлөр бар болчу. Ошо көйгөйлөрдү буюрса мына жаңы болуш келип, ушу көйгөйлөрдүн баары чечилип атат. Аталган талаага 200дөн ашык кырым карагая, 150дөй терек, 60той мажүрүм тал, 200дөн ашык ак кайың тигилди. Алардын баары өсүп, бир кездеги талаа жашыл бакчага айланат деген тургундардын үмүтү бар. Бул муниципалдык аймакта аны менен катар тургундардын демилгеси менен балдар ойноочу аянтча түптөлдү. Ошондой эле кичи райондун чоң көчөлөрүндө ишкерлер менен бирге бактар да тигилди. Бул детский площадканы жолдошум курду эле негизи. Бул тегеректе балдар ойногонго жер жок болуп аткандыктан ошол жакта турган. Биякта арендага алган, биз арендасын төлөйбүз негизи. Анан балдарга жакшы эле ойногонго шарт түзүлдү деп ойлойм. Караколдун кичинекей аймагында ушундай жакшы иштер жасалып жатканына аймак башчы Арзымат Эдиковдун салымы зор. Ал кесиптештери менен таңдан кечке тургундарга кызмат кылат. Бул эмгеги бааланып 2022 жылдын жыйынтыгы менен Ысык Көл облусунун мыкты муниципалдык аймактык өз алдынча башкаруусунун башчысы болуп, ыйгарым укуктуу өкүлдүн төш белгиси менен сыйланган. Анын иш тажрыйбасы менен бөлүшүп, башка муниципалдык аймактарда дагы Караколду көрүктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча алгылыктуу иштер жүрүшүн тилек кылмакпыз. Күч бирдикте.